Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Ала Тоо 24 маалыматтык каналы өз ишин адаттагыдай эле Маек программасы менен улантат. Кызматта мен Тутан Мелисов, саламатсыздарбы. Айтсак, учурда өлкөдө эпидемиологиялык абал коруч мүнөзүн жогото элек, коронавирус илдети күч алгандан тарта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан пандемия деп жарыяланган. Дал ошол убактан тарта өлкөдө жуктургандар жана ооруну жеңе албай каза болгондор учурда катталып келет. Биз алдыда дал ушул багытта өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жана Кыргызстан жашыл аймак улуттук демилгеси тууралуу сөз кылабыз. Студиябыздын конугу саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев агайыбыз бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Ага, жогоруда айткандай эле, мына коронавирус илдети башталгандан тарта 2 жылга жакындап калды. Аларда дүйнөлүк пандемия жарыяланды. Негизи эле пандемия чынында дүйнөнүн бир топ тармагына соккурду десек болот. Эми коронавирустун жайлашы боюнча азыркы абал тууралуу сурагым келип турат. Ошол эле учурда келечекке кандай божомолдор бар, жайылуу көрсөткүчүнүн төмөндөшү күтүлөбү, ушул тууралуу токтолуп кетсеңиз. 2019 жылдан декабрдан башталган мына COVID-19 деген оору бүт бардык өлкөнү каптады. Ошондой эле билесиздер, азыркы кезде мынакей июнь айында, августтун башында 3-чү толкуну болуп атат. Көп өлкөлөрдө карантин киргизилди, көп өлкөлөрдө баягы экономикасы жакшы өлкөлөр ошол карантиндерди киргизип, биз болсо карантинди киргизе алган жокпуз. Себеби былтыркы ковид оорусу башталганда 2 айлык, 3 айлык карантин киргизилгенде башка өлкөлөрдөн, донорлордон өзүбүздө да кичине акча бар болчу. Ошонун эсебинен биз пенсияларды, пособияларды төлөп бергенге жетиштик. Азыркы кезде андай бизге донорлор бере турган акча жок болгондуктан, өзүбүздүн экономикабыз кыскаргандыктан биз карантин киргизбей, саламаттык сактоо министерствосу менен социалдык өнүктүрүү министерствосу өз аракеттерин кылып, азыркы кезде биз ушул 3-чү волнанын пигинен өтүп ылдыйлап баратат. Мисалы алсак, мурун 1400, 1500, 1700 чейин күнүгө жетип турган. Ошондой кезде бир күндө ооругандардын саны 20 миңден ашып турган. Азыркы күндө мынакей биздики азайып, уже бүгүндөн баштап 900дөн ылдый күнүгө жолуп баштады. Алардын ичинде болсо бир 80% жеңил өтүп атат, 20% баягы стационарда жатып, дарыланып атат. Биздин өлкөдө бардык жерде больницаларда свободный койка месталар бар, дары-дармектер бар, средства индивидуальной защиты бар. То есть 3-чү волнага биздин саламаттык сактоо министерство, ошондой эле өкмөт жакшы даярдык менен кеттик. Бул деген биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге астыбызга ушундай милдет койду. Биз деген башка өлкөлөрдөй кылып карантин кыла албайбыз, карантин жок эле, ушул 3-чү волнаны өткөргүлө деп. Мен ойлоп атам, азыркы кезде биз уже ылдыйлай баштадык. Жаш эми өзүңүз билгендей эле, мына медициналык кызматкерлер арасында дагы коронавирус илдетин жуктуруп алгандар катталып атат. Ошол медицина кызматкерлеринин саны бүгүнкү күндө жетиштүүбү? Азыркы кезде бардык жерде медициналык кызматкерлер жетиштүү. Эмне үчүн дегенде, биз ушул 3-чү волнага даярданып, 35 миңден ашын медициналык кызматкерлерди ушул COVID-19 менен ооруганды кантип иштеш керек, кантип дарылаш керек, кантип өзүн алып жүрүш керек, ошонун бардыгын биз даярдык кылып, азыркы кезде эгер мурун COVID оорусу менен меликтер абдан көп катталып аткан болсо, азырлардын да саны азайып баратат. Эми өзүңүз билгендей эле, мына алардын баягы жуктуруп алгандардын концепциясы боюнча, ошолор боюнча дагы бир аз токтолуп кетсеңиз, буга чейин алар баягы ала албай жаткандарын айтып келишкен. Азыркы кезде мурункуда компенсация боюнча билесиздер, митинг жүрүп аткан, компенсация боюнча баягы журналисттерге көп кайрылып, депутаттар кайрылып аткан. Азыркы кезде андай жок. Себеби мурунку комиссия ошол биздин министерстводо түзүлгөн экен, 10 кишиден. Алар 10 киши көп документтерди караганга жетишпей, мен министр болуп келгениме
мынакей 10 ай болуп калды. Ошондо 100 эле кишинин протоколун караптыр. Так бир 3000ге жакын протокол түшкөн. 1-январга чейин бардык протоколдорду биз карап бүттүк. Карап бүтүп, төлөнө тургандарга төлөп, калган 980 протоколдорду биз кайра кайрып бердик. Текшергем үчүн дегенде баягы ал жерде дагы 5 майда коюлган боюнча кээ бир ошол пункттарга жооп бере албайт экен документтер, биз аларга кайрып берип, бирок 11 январда мен кол койдум. Ар бир больницада главврачтын алысында өзүнчө комиссия түзүлүш керек. Себеби алар билет, красный зонага кирди, кирген жокпу, ошол жерден жууп калдыбы, иштеди беле, иштеген жок беле, оорудубу, ооруган жок беле, өздөрү жооп бериш керек деп биз ошол жака бардык милдеттемени главврачка, ошо комиссияга түзүп бергенден кийин азыр бизге берип атат. Биз алардын протокол боюнча эле төлөп берип атабыз. Акчабыз бар. Бардык. Ошон үчүн жакын арада биз былтыркы жылдын 200 миңден төлөп беребиз бүт бардыгында. Андан кийин 11 январдан баштап ооругандарга 75 миңден төлөп беребиз. Бизге эме түшөрү менен протокол, ошол больницалардын протокол түшөрү менен биз азыр төлөп берип атабыз. Андай мурдакыдай болуп мындай нааразычылык жок. Себеби азыркы кезде шотный палата текшерип, көп жерде былтыркы каралгандардан көп нарушение болгон экен. Себеби красный зонага кирбей эле главврачтар же болбосо башкалар өздөрүнүн тааныштарын деле документтерин толтуруп бербеген экен. Биз ошолорду азыр билип, кээ бирлерин болсо ошол укук органдарына бере баштадык. Жакшы, эми ошол кызыл зонада эмгектенген медайымдардын, медицина кызматкерлеринин айлык акысы тууралуу сөз кылып кетсеңиз, алар буга чейинки алган айлык акысынан өзгөрүү кирдиби же ошол эле боюнчабы? Ошол былтыркы постановление боюнча бир күндө врач 3000 сом алат, медайым 2,5, младший медперсонал деп коет, алар 2200 бир күн иштегендигинде ошону алып турат. Андан кийин өзүнүн кайсы жерде иштеп аткан болсо зарплатасы кармалып турат. Ошондой эле красный зонадан чыккандан кийин обсервация коет, ошол жерде биз тамак берип атабыз бесплатно. Булардын баардыгы өкмөттөн берилген акча менен өз убактысында төлөнүп атат. Кармалып калган эме жок. Түшүнүктүү. Эми маегибизди мына ушул Кыргызстан Жашыл аймак улуттук демилгеси тууралуу уланталы. Кыргызстан Жашыл аймак улуттук демилгеси тууралуу бир аз кененирээк толуктап өзүңүз бир аз токтолуп кетсеңиз. Биздин министерство Кыргызстан Жашыл аймак деп азыркы кездеги чоң программа киргиздик. Бул деген себеби азыркы кезде Ош, Бишкек, анан Чүй обласы кызыл зонада. Кызыл зонада деген себебибиз ал жерде ковид оорусу менен ооругандардын саны көп. Ошондой эле ал жердеги бири-бирине катташканда жугуп калып атат. Зеленый зона болгондо ал жерде минимальный эме болот да. Тиги контакт болот дагы, минимальный мурдакы кандай жашоо болсо ошого алып келгенге биз умтулуп атабыз. Булардын эң чоң эле кандай жол менен бара турганы мынакей бизге биздин президент Садыр Нуркожоевич Жапаровдагы алдыбызга ушундай милдет койду. Кыргызстан деген жашыл зонага кириш керек. Биз жашообузду мурдакы убакытта кандай жашасак, биздин балдар мектепте офлайн окуп жүргөн болсо, мына 1,5 жылдан бери онлайн окуп, билим берүүсү дагы абдан начарлап кетти. Биз азыркы вступительный экзамендерде көрдүк. Ошого кайрылып келиш үчүн бир эле биздин жолубуз бар. Бул профилактический мероприятиялар кылыш керек, анан вакцинацияны кылыш керек. Садыр Нуркожоевич Жапаровдун тапшырмасы менен биз азыркы кезде 2 миллион 400 миң доза сатып алдык. 600 миң баягы гуманитардык помощьтон алып, бүгүнкү күндө 3 миллион 61 миң 500 доза Кыргызстанда бар. Бүгүнкү күнгө 457 миң киши вакцинацияны алды.
ошондой эле биздин дагы чоң мамлекеттик программа менен вакцинацияны жүргүзүп атабыз. 914 пунктта жерде ачтык. Ошондой эле мобильный группалар ачылды. Ошолар ар бир аймактарга жетип, ар бир аймактарда вакцинация кылыш керек болуп атат. Бирок ар кандай баягы күчтөр менен алар бизге тоскоолдук кылып, кээ бир элдерге да туура эмес ушул эмен информацияны жеткизип, туура эмес информация жеткирген үчүн вакцинациябыз кичине азаңдап атат. Бирок биз бир күндө 15 миңден 20 миңге жакын адамдарды вакцинацияны өткөрүп атабыз. Мындан да темпти көбөйтсөк, 1 сентябрга чейин биз астыбызга койгон планды аткарсак, анда биздин окуучулар, мектепте окугандар мурдакыдай эле офлайн традиционный окуп, эжелеринен тапшырмаларын аткарып, өздөрүнүн достору менен катташып атышты эле. Түшүнүктүү агай, мына өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, ушул саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан ошондой эле Кыргызстан жашыл аймак демилгесинин алкагында кандай иш-чаралар каралган, ушуга дагы токтолуп кетсеңиз. Азыркы кезде ар бир адамды, ар бир жаштар, көбүнчөсү бизге жаштар вакцинациянан көбү мындай өтпөй аткан себеби биз ооруганбыз же болбосо биз жашпыз, оорубайбыз себептери дегенде жаштар азыркы кезде жеңил ооруп, жеңил өткөрүлгөн үчүн көп мындай маани кылбай атат. Себеби эмне маани кылбаган себеби ушул жаштар баягы чоң биздин апаларга жана өнөкөт оорусу көптөргө келип жуктуруп, алар катуу тяжелый формада больницаларга түшүп атат. Экинчиден ошолор эле катуу ооруп келгендердин кээ бирлери каза болуп калып атат. Ошол жаштарды биз, элдерди мындай үгүт алып көргөзүш үчүн биздин мобильный операторлор менен сүйлөшүп, алар ким өткөн болсо, ошол сертификатын көрсөтүп, телефондон көрсөтсө эле тиги жерден 10 киловатт бир айлыкка эме берип атат. Ошондой эле биз азыр ресторан, кафе, чоң торговый центрлар менен сүйлөшүп атабыз. Ошол жерге барганда ушундай вакцинацияны өттүк деп сертификатын көрсөткөндө кандайдыр бир жеңилдик түрдө көрсөтүп бергиле, проценттин дембесин десек, алар да макул болуп атат. Себеби биздин жашообуз ошол эле ресторан, кафелердеги, торговый центрларда адамдар канчалык көп келсе, ошончолук алга прибыль түшөт эле. Ошентип биз азыр сүйлөшсөк, алар да бизге макул болуп, алар да бизге скидка кылып, жаштар азыр ошолорго уже тартыла башташты. Ошентип биздин бул Кыргызстан жашыл зонага кириш үчүн дагы биз башка дагы аракеттер кылсакпы деп сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кыргызстан ушул жашыл аймак демилгесинде кандай жыйынтыктарды күтсө болот? Эгер Кыргызстан жашыл аймагында биз 70% коллективный иммунизацияга жетсек, мурдакы эле турмушка кайра келебиз. Мурдакы эле мисал алсак, чоң аталар менен чоң апалары менен өзүнүн балдары, ошондой эле неберелери бири-бирине жугуп калат экен деп коркпой эле кучакташып, үйлөрүнө тойго барып, үйлөрүнө мурдакыдай эле жаш балдар өздөрүнүн кыздарын свиданияга чакырып коркпой эле сүйлөшүп атканда маскасыз сүйлөшпөй эле мындайга жетиш үчүн биз 70% коллективный иммунизация кылышыбыз керек. Бул деген бизде азыркы кезде биздин санагыбыз боюнча 3 миллион 347 миң кишини биз вакцинацияны өткөрүшүбүз керек. 70% болсо бул 2 миллион 445 же 450 адамды вакцинация өткөрүп алсак, биз 70% коллективный иммунизация алып калат элек. Анда коркпой эле мурдакы жашоого келет элек. Жугуп калат деп коркпой жүрөт элек да. Бирок экинчиден ар бир вирустагы жашагысы келип, бул биз аны организм күрөшүп, какой-то мындай өлтүрүүлүгү келип атканда алар мутировать этип кетип, формасын өзгөртүп, башка формалар көбөйүп атат.
Азыркы кезде өлкөдө абдан көп формалар бар. Эң коркунучтуу Индиянын Дельта деген формасы. Бул эмчи дегенде мынакей бир киши бир компанияда турганда мурункусунда бир экөөнө же эң эле көп болсо үчөөнө жуктура алган болсо, бул ошол компаниядан 8-9, 10-15 кишиге жуктуруп кетет экен. Ушундай баягы жугуштура турган эмеси күчтүү экен. Экинчиден, бул эмеси дагы распространение кылганда дагы 3-4-5 эсеге катуураак болот экен. Ошон үчүн ушулардан бүт баарынан сактаныш үчүн вакцинацияны өтүш керек. Вакцинацияны өткөндөн кийин же ар бир вакцинанын өзүнүн эффективность деп коет, ошонусу бар. Эгер мына Спутник Винки 95 деп атат, Синофармдыкы 75 деп атат, башкалардыкы AstraZeneca 90-95 деп атышат. Ошолорго алгандан кийин ошолчо киши оорубайт. Белки эффективностька кирбей калган катмардагы адамдар болсо, жугуп калган болсо, жеңил формасында өтүп кетет. Тяжелый формага барбайт. Ошон үчүн мен бардык биздин кыргызстандык жарандардын бүт баарын чакырат элем, вакцинацияны өтүш керек, эмдөөдөн өтүш керек. Себеби эмдөө гана бул COVID-19 оорусунан бизди сактап калат. COVID-19 жеңип чыгыш үчүн бир эле мунун жолу бар, эмдөө. Мынакей биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров өзү дагы эмдөөдөн өтүп, ал больницадан эмес, ушул мынакей торговый центрден барып өтүп, элге үлгү болоюн деп үлгү көрсөтүп атат. Азыркы кезде мынакей көлдө да жүрүп, элдер менен жолугуп, эмдөөдөн өткүлө деп ал биздин президентибиз өзү дагы чакырып атат. Ошон үчүн элдер биздин президенттин астына койгон милдетибиз максаттарды жетишиш үчүн эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Түшүнүктүү, өзүңүз билгендей эле агай, мына дүйнөдө пандемия башталгандан кийин мына акыркы учурларда өзгөчө баягы Европа өлкөлөрү акырындык менен калыбына келе баштады. Алар баягы өзүнүн жарандарын башка аймакка чыгарууда же болбосо туристтерди кабыл алууда ошол сертификаттын негизинде кабыл алып атышат. Бизде бүгүнкү күндө абал кандай бул жаатта? Биз азыркы кезде кимдер эмдөөдөн өткөн болсо, алар сайтка дагы кирет, колдоруна кагаз түрүндө биз сертификат берип атабыз. Алар деген себеби мен жакында эле Грецияга учуп бардым. Мен жанында бараткан баланын баягы сертификаты жок болгон үчүн аны киргизбей коюшту. Меники бар болгон үчүн мен киргизе бердик. Ошол жерде чоң саммит деп коет, конференцияга барганда мурун болсо биз ПЦР тест өткөрүп, андан кийин бизди ПЦР тесттен текшерип туруп, андан кийин киргизчи да. Азыр биз сертификатты көрсөтүп атабыз, ошол бойдон эле биз баарыбыз текшербей эле киргизип, ошол жерден алар менен эле маскасы жок эле чоң конференция өткөрүп, ошондон кийин бизди тамакка чакырды, эч кимибиз коркпой эле тамактанып, мурдакыдай эле чоң проблемаларды ошол жерден сүйлөшүп эле чечип аттык. Ошон үчүн азыркы кезде дагы биздин өзүбүздүн мамлекетте сертификат берип атабыз. Кийин башка өлкөлөргө чыгам десе да, же болбосо өзүбүздө жүргөндө кезде дагы чоң жерлерде жолуга турган болсо, биз ошол сертификатты алып жүрүшүбүз керек, көрсөтүшүбүз керек. Чоң азыр өлкөлөр бар, сертификат жокторду азыр киргизбейт өзүнүн өлкөлөрүндө. Биз дагы ошого жетишибиз керек, себеби биз азыркы кезде андай требование биз кое элекпиз, себеби кийин дагы мен ойлоп атам, бизге учуп келген жарандардын баардыгынын эмдөөдөн өттү эле өткөн жокпу деген сертификатын биз текшеришибиз керек. Ошондо гана киргизишибиз керек. Азыр биз ПЦР менен гана өткөрүп атабыз, себеби көп өлкөлөрдөн бизге катташып туристтер келип аткандан кээ бир өлкөлөрдө айткандай эмдөө мындай чоң масштабта өтө элек. Ошон үчүн баягы ПЦР деле биз текшерип атабыз. ПЦР эгер отрицательный болсо кирет. 3 күндөн кийин биз дагы өзүбүз алып, алар отрицательный же положительный ошого карата биз андан аркы ошол чет элдик жаран Кыргызстанда калыш керекпи же чыгып кетиш керекпи, ошондойду иштеп атабыз. Бирок жакын арада бир 6 айдын ичинде бардык өлкөлөрдө уже сертификат менен гана кирилип калат. Эми мына соңку суроолордун бири болсун, ага, эми мындан аркы кадам кандай болот? Ооруну кантиндей жеңе алабыз? Кадимки жашоого кайсы убакта кайтып келе алабыз?
ар бир өлкөдөгүлөрдүн баардыгы эле ушундай суроону, ушундай ойду азыркы кезде ойлонуп атышат. Себеби биз мурдакы жашоого, экономикасы токтобой калып жашообуз үчүн биз 70% менен айтып кеткендей эмдөөдөн өтүшүбүз керек. Ошондо гана биз мурдакы жашоого жана мен айтып кеткен жашоого келип, коркпой эле, маскасы жок эле өтөбүз. Бирок дагы бир жолу айтып кеткен эмдөөдөн өткөндөн кийин дагы ошол носитель болуп жуктуруп калбаш үчүн биринчилерден болуп маска тагыныш керек. Экинчиден болсо санитарно-гигиенический деп коет. Баягы колубузду бир жактан келгенден жакшылап жууш керек. Бир жерге кирип баратсак, жана биздин антисептик бар, ошо менен обработка кылыш керек. Анан кийин дистанцияны сакташ керек. Себеби бул вирус азыркы кезде доказать этилди, бул капельная. Экен эгер 1,5 метр же 2 метр биз дистанцияны сактасак, ал жукпайт. Колубузда кармалып же бир жерде кармалып келгенден бул көпкө чейин сакталып калат экен вирус. Келгенден кийин колубузду жуусак, ал ошол биздин үйдүн ичиндегилерге дагы жукпайт. Ошону биз сактап эмдөөдөн өтсөк, ойлоп атам, азыр мага көбү да суроо берип атат, 4-чү волна качан келет деп. Эгер биз 70% коллективный иммунизацияга жетип алсак, 4-чү волна, 5-чи волнада келбейт эле. Себеби биз өзүбүздүн жарандарды сактап калат элек. Ошого биз умтулуп атабыз. Азыркы кезде вакцина Кыргызстанда жетиштүү. Дагы мынакей биз күтүп атабыз. Биз эгер 2,4 миллион өзүбүздүн бюджеттен акча алып сатып алдык. Калгандарын болсо 600 миллион биз гуманитарный помощь алдык. Ошондой эле биз башка өлкөлөр менен дагы сүйлөшүп атабыз. Азыр жакында COVAX программасына бизге гуманитарный помощь менен вакцина келе баштайт. Биздин жанагы биздин астыбызда койгон 2,447 адамды вакцинаны өткөрөбүз деген ошончо вакцина бизде азыр болот. Биз өткөргөнгө жетишебиз. Ошон үчүн элдин баардыгы азыркы кезде эмдөөдөн өтүш керек. Ошого биз дагы элдерди дагы мындай суранып атабыз. Келип бериңиздер. 914 пункт ачылды. Дагы чоң-чоң мынакей пансионаттарда, чоң-чоң торговый центрларда биз дагы ачып атабыз. Ошол жерде келген элдер вакцинаны эмдөөнү алып, баягы карточка берилет, карточканы туруп экинчиси болсо каякта жүрсө экинчи дозасын ала алат. Түшүнүктүү. Сизге чоң рахмат. Келип маек көрүп бергениңиз үчүн рахматыбызды айталы. Ишиңиз ар дайым ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадар Сабирдинович менен өлкөдөгү куруч мүнөзүн жоготуу элек эпидемиологиялык абал жана Кыргызстан жашыл аймак улуттук демилгеси тууралуу сөз кылдык. Кызматта мен Тутан Мелисов болдум. Ал эми сиз көрүп жаткан Ала Тоо 24 каналы өз ишин улантат. Биз менен бирге болуңуздар.